Рахмат. Кейінгі сөз Бурдуев Дастан 93-ті. Саламатсыздар, урматтуу делегаттар. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Саламатсызбы, урматтуу төрага. Урматтуу президент мырза, Баткен облусу, анын ичинде Баткен шаарына жүрөгүңүздүн төрүнөн орун берүү менен бирге өзгөчө көңүл буруп, колдоо көрсөтүп жаткандыгыңыз үчүн Өрүкзарлуу Баткен шаарынын атынан ыраазычылык билдирем. Фергана өрөөнүндөгү Өзбекстандын эң алдыңкы облустарынын бири Фергана жана Тажикстандын эң чоң жана алдыңкы согуж облустарынын ортосунда жайгашкан Баткен облусунун Баткен шаарынын аталган кошуна өлкөлөрдүн облустарынын делегациялары жана башка коноктор келген учурда ыңгайсыз болосуң. Бир депутатыбыз айтмакчы, уяласың. Муну урматтуу президентибиз сиз да билесиз, урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиев да билет. Ошол себептен тездик менен өсүп жаткан стратегиялык маанидеги Баткен шаарына өзүңүз мурда айтып кеткендей, өзгөчө мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп, чыныгы облустук борборго айландырып бериңиз. Кезегибиз да жетти окшойт. Ал үчүн биринчиден, чек арадагы элди жок дегенде Баткен шаарында кармап калуу үчүн Баткен шаарына бүргөндү зонасынан жаратылыш газын тез арада алып келүү керек. Буга мурда кошуна мамлекеттер менен болгон мамиле тоскоол болсо, азырынча эч кандай тоскоолдук жок деп ойлойм. Экинчиден, шаарыбыздын ортосунан эл толгон базар менен стадиондун үстүндө жайгашкан аэропортту сыртка чыгаруу керек. Аэропортко ылайык 900 гектар жер суу башы айыл өкмөтүнөн бөлүнүп берилген. Шаардын эли көтөргөн үчүнчү маселе билим берүүдө кыргыздын адебин, ыйманын жана салттуу тарбиясын мектептерге киргизүү болчу. Ал боюнча мага чейинки делегаттар айтып беришти. Бир гана кошумчалай кетчү нерсе, окуучулардын арасындагы атаандаштыкты жаратып, билим ордолору болгон мамлекеттик гимназияларды жоюуга жол бербесеңиз, сураныч. Алардын арасында Баткен облустук жаттак гимназия мектеби да бар. Алар жоюлса, окуучулардын каймактары, акчасы кымбат жеке менчик мектептерге кетет, ага бардык эле ата-энелердин күчү жетпейт. Төртүнчү, жогоруда айткандай, облустук шаар болуш үчүн Баткен шаары жалпы таза суу менен камсыз болушу керек. 2016 жылы башталган таза суу долбоору азырга чейин бүтө элек. Бешинчи, мамлекеттик ипотекалык компания биздин шаарга Асман резиденс көп кабаттуу турак жай комплексин куруп жатат. Ушуга кошо Баткен шаарында канализация менен толук камсыз кылып бериңиз. Себеби облустук шаар деген статусу болгону менен, аты болгону менен заты жок. Урматтуу президент мырза, жылына бирден облустук борбор шаарды толугу менен оңдоону 2025 жылы Баткен шаарынын эли чыдамсыздык менен күтүүдө. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул боюнча шаарыбыздын элине эмне деп барайын? Алтынчы, өлкөбүздө негизги жолу Бишкек-Ош Разаков жолунда 4 тилкелүү кылып, ортосун бетондобосо, акыркы убактары аябай автокырсык көп болууда. Ушул маселени дагы жөнгө салууңузду суранабыз.